Саламатсыздарбы, күнгө бейшемби Супер ТВда Сереп Чекит KG сайтынан алынган саат 15:00 карата учурдун актуалдуу маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Азыркы учурда энергетика жаатында өтө оор акыбал пайда болду. Бул туурасында энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев бүгүн 22 апрелде электр энергиясына жаңы тарифтик саясат боюнча берген маалымат жыйынында билдирди. Мындай абалдын пайда болушуна бир гана себеп бар. Энергетиканын экономикасын саясаттык жөнгө салуу механизми менен алып баралы деген саясатчылар ушуга алып келди. Биздин оюбузча энергетиканын экономикасын эч кандай саясаттык инструмент менен жөнгө салууга болбойт. Ошон үчүн бүгүн биздин азыркы бийлик тараптан, министрлик тараптан энергетиканын экономикасын тим коюп, экономиканын закондоруна ылайык иш алып баралы деген сунуштар болуп жатат. Ушул жагдай гана биздин энергетиканы саздан сууруп чыга алат жана өнүгүүгө жол берет дейт министр. Акыркы сутка ичинде коронавирус илдети 380 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Аймактарга алып карасак, Бишкекте 246, Чүй облусунда 91, Ош шаарында 14, Ош облусунда 5, Ысык көлдө 15, Жалал Абадта 5, Нарында 2, Баткенде 2 киши ооруну жуктуруп алганы аныкталды. Коронавирус катталгандан бери өлкөдөгү жалпы көрсөткүч 93.006 адамга жетти. Ал эми акыркы сутка ичинде 5 киши каза болду. Алардын ичинен 4-өө Бишкек шаарында, бирөө Чүй облусунда катталган. Ошентип, оорудан жакшы боло албай көз жумгандардын жалпы саны 1566 кишиге жетти. Кыргызстанда коронавирустун Британия, Индия, Түштүк Африка жана Орус Федерациясынан келген түрлөрү бар. Бул тууралуу бүгүн 22 апрелде Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Ооруп жаткан кыргызстандыктардын арасындагы COVID-19 штамдарынын түрлөрүн аныктоо боюнча терең филогенетикалык изилдөө бүткүл дүйнөлүк Саламаттыкты сактоо уюмунун маалымдамалык лабораториясы жана Роспотребнадзордун Вектор мамлекеттик вирусология жана эпидемиология борбору тарабынан жүргүзүлгөн. Бардык маалыматтар лабораторияга 26 мартта Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин улуттук вирусологиялык лабораториясы тарабынан жөнөтүлгөн. Саламаттык сактоо министрлиги калкка профилактикалык чараларды так сактоону сунуштайт. Бет кап тагынуу, социалдык дистанцияны сактоо, антисептиктерди колдонуу, оорунун белгилери пайда болсо дарыгерге кайрылуу, өзүн өзү дарылабоо. Кыргыз мамлекетинде коронавирустун Британ штаммы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Министрдин айтымында Москвадагы лабораториядан келген анализдердин жыйынтыгы Кыргызстанда штамдын бар экендигин тастыктаган. Улуу Британиядан чыккан оорунун жаңы түрү буга чейинки коронавируска салыштырмалуу бат жугат жана андан өлүм көп катталат. Саламаттыкты сактоо министринин мурдагы орун басары Мадамин Каратаев улуттук фтизиатрия борборунун директору болуп дайындалды. Маалыматты Каратаев өзү тастыктады. Анын айтымында бүгүн 22 апрелде Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев аны эмгек жомаатка тааныштырган. Өндүрүш жана айыл чарба керектөөчүлөрү үчүн тарифтер дээрлик өзгөрүүсүз калат. Бул тууралуу энергетика министри Кубанычбек Турдубаев маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында бул эки багыт үчүн тарифтик саясат инфляцияны эсепке алуу менен 2 сом 38 тыйын болуп калды. Бул баа мурункуга салыштырмалуу өзгөргөн жок, анткени биз өндүрүш менен айыл чарбаны өнүктүрөлү деген ойдобуз. Мамлекеттин экономикасынын өнүгүүсүнүн эки канаты бар. Бул өндүрүш жана айыл чарба. Бул эки багытка толук көңүл бурулбаса, мамлекет өнүкпөйт. Ал эми насостук станцияларга, калкты таза суу менен камсыз кылган станцияларга калктын деңгээлинде тариф колдонулат. 1 сом 48 тыйын. Электр кубаты менен жүргөн коомдук транспорттарга жеңилдик берилет деген сунуш бар. Алардын тарифи 1 сом 68 тыйын. Балдар үйлөрүнө, социалдык объектилерге дагы ушул тарифти колдонолу деп сунуштап жатабыз. Алтын кен комбинат, майнинг структураларга тарифти 4 сом 76 тыйын кылуу сунушталууда. Бул Бишкек жебинин өздүк наркы менен эсептелген баа дейт министр. Эскерте кетсек, кечээ 21 апрелде президент Садыр Жапаров электр энергиясына болгон баа саясаты кайра карала турганын билдирген. Анын сунушу боюнча керектөөчүлөр 3 категорияга бөлүнөт. Биринчи категорияга аз камсыз болгон үй-бүлөлөр кирип, 1 киловатт-саат үчүн 74 тыйындан төлөшөт. Экинчи категория тоолуу жана жашоо шарттары оор алыскы райондордо жашагандар кирип, 1 сом 4 тыйындан төлөшөт. Үчүнчү категорияга жашоо шарты Кудайга шүгүрлөр кирип, 1 сом 48 тыйындан төлөп калат. Акыркы категориялар кышкы мезгилдерде саатына 1000 киловаттан ашса 2 сом 29 тыйындан төлөйт. Ушул жана башка жаңылыктарды Сереп Чекит KG сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.